Оорубаш үчүн кайсы азыктарды жеш керек? Сарымсак бизге жаратылыш белек кылган табигый антибиотик. Ал иммунитетти бекемдеп, рак шишигинин пайда болуусунун алдын алат. Ал эми сарымсакка мүнөздүү жытты, фитонцид деген зат берет. Ооруларды козгоочу бактериялар менен дал ушул фитонцидтер күрөшөт. Эгерде күнүгө 2-3 тиш сарымсак жеп турсаңыз, сасык тумоо сыяктуу жугуштуу оорулар сизге такыр жолобойт. А эгер сарымсакты колдонууда анын жыты жагымсыздык жаратат деп ойлоп жатсаңыз, анда сарымсак жегенден кийин артынан жылуу сүт же айран ичип коюу жетиштүү болот. Пияз. Күн суукта жарым баш пияз жеп туруу организм үчүн болуп көрбөгөндөй натыйжалуу. Себеби пияздын курамында көп өлчөмдө С витамини бар. Пияз канчалык ачуу болсо, анын пайдалуулугу ошончолук жогору болот. Колдон келсе пиязды чийки туурап, салат же тамак менен кошуп жеген пайдалуу. Күнүнө 1-2 тарелка пияз кошулган салат жесеңиз, иммунитет жөнүндө ойлонбой эле койсоңуз болот. Лимон. Эгерде лимондуу чай ичип, иммунитетиңизди көтөрүп жатам десеңиз, анда жаңылышасыз. Себеби лимонду ысык чайга салуу аркылуу андагы бардык пайдалуу заттар таасирсиз болуп калуусу мүмкүн. Ошол үчүн лимондун өзүн же жылуу чайга кошуп ичүү керек. Эң жакшысы бир нече лимонду эт майдалагычтан өткөрүп, бал кошулган түрдө күнүнө 2-3 кашык жеп туруу зарыл. Баса күнүмдүк норма боюнча 3-4 кесим лимон жетиштүү болот. Имбир. Жаратылышта антибиотиктердин ичинен эң натыйжалуусу имбир болуп саналат. Бул өсүмдүктүн курамында вирус менен күрөшүүчү 10дон ашык заттар бар. Имбир денени ысытып, тердетүү аркылуу токсиндерди сыртка чыгарат. Имбирди көбүнчө бал, лимон кошулган түрдө чайга кошуп ичүү сунушталат. Ошондой эле кичинеден кесип, көк чайга кошуп ичүүгө да болот. Баса, ашказан оорусу менен жабыркагандарга имбирди ичүүдөн мурда адис менен кеңешүү сунушталат. Бал. Бактерияларга каршы аракет этип, сезгенүү процессин жок кылган бал тууралуу айтпаса деле билсеңиз керек. Бирок балды аллергиясы жоктор гана колдонуусу шарт. Күнүмдүк норма боюнча чоң адамга 2 чоң кашык сунушталат. Эскертүү. Балды 60 градустан ашкан ысык сууга салганда андагы бардык пайдалуу заттар жок болот. Ашкабак. Ашкабакта темир жана сабизге караганда 5 эсе көп бета-каротин бар. Бул менен гана чектелбестен, анда биздин организмге жетиштүү болгон көптөгөн витаминдердин топтому жана микроэлементтер бар. Ошондуктан 2 күндүн биринде ашкабак менен азыктангандар сасык тумоодон алыс болуп, келишимдүү келбетке дагы ээ болушат. Таттуу балгар калемпири. Күнүнө таттуу балгар калемпирин жеп туруу иммунитетти көтөрүүдө болуп көрбөгөндөй пайдалуу. Ал иммунитетти гана көтөрбөстөн, чачтын түбүн бекемдеп, ашказандын ишин жөнгө салат. Таттуу балгар калемпиринин бардык түрү пайдалуу. Өзгөчө чийки түрүндө салатка кошуп колдонуу жакшы натыйжа берет.